Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in et-tahirin et-tayyibin. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı oğucular. Бүгүнкү күнү биздин сабагыбыз ушул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам айтыш тууралуу болмокчу. Бул тууралуу кыскача айтып кете турган болсок, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуунун негизи болуп Ахзаб сүрөсүнүн 56-аяты болуп эсептелинет. Аузу биллахи минеш-шайтонир-раджим. Инналлаха ва малаикатаху юсоллуна алан-наби Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul aliyyul azim. Мына ушул аяттын негизинде Аллах Таала бул аятта мындай дейт: Инналлаха, албетте Алла Таала өзү жана анын периштелери пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтышат. Жана дагы силер момундар пайгамбарга салават айткыла деген буйруктун негизинде биздер ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын аты айтылган сайын, качан эскерген сайын, жана дагы өзүнчө отуруп ошол пайгамбарыма салават айтыш үчүн болгон негиз ушул аят болуп эсептелет. Негизинен эгерде салаваттын өзүн карай турган болсок, эгер Аллах Таалам салават айта турган болсо кандай мааниде? Эгерде Аллах Таалам бизди эскерип, же болбосо ушул учурда бул аятта пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эскерип ага салават айтып отурат, анын мааниси кандай? Анын мааниси бул Аллах Тааладан болгон рахмат. Жана дагы ошол рахмат сый, урмат менен биргеликте болгон. Пайгамбарымды сыйлап, ага өзүнүн рахматын төгүп отурат. Эгерде Аллах Таалам башка бирөөлөргө же болбосо бизге салават айта турган болсо, анда биздин даражабызды дагы көтөрөт. Ушул салаваттын негизинде. Жана дагы өтө бийик, өтө даражалары бийик болгон жамааттын алдында бизди эскерет. Жана пайгамбарымды эскерет, жана башкаларды эскерет. Кимде ким салават айткан болсо, Аллах Таалам ага салаватты айтып кайтарып жаткан кезде кандай жамаатта, балким өтө бир чоң даражага ээ болгон бир жамааттын алдында Аллах Таалам ал кишини эскерет. Ал эми эгерде периштелерден салават боло турган болсо, мынакей инналлаху ва малаикатаху, ошол периштелер юсоллуна алан наби, пайгамбарыма салават айтканда кандай мааниде келет? Бул истигфар жана дуа деген мааниде келет. Алар кимге ошол истигфарды айта турган болсо, анда алардын күнөөлөрүн кечирилишине, же болбосо аларга дуа кылышлык менен аларга болгон кайрылуусу. Ал эми момундар башка бир момундарга болгон салават айтышлыгы мүмкүн. Бул эгерде андай боло турган болсо, бунун мааниси дагы дуа деген мааниде келет. Бул аятта мисалы хуз мин амвалихим садакатан тутахихим тузакихим биха ва салли алейхим инна салатака саканун лахум валлаху самиун алим. Садакаллахул азим. Алардын байлыктарынан садака алгының, зекет алгының, ушул садака аларды тазалайт, жана дагы алардын байлыгын баягындай арам болгон нерселерден тазалайт дейт. Өзлөрүн жана дагы байлыгын тазалайт дейт. Албетте аларга дуа кылгының, солли алейхим, аларга дуа кылгының, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга айтылып жатат. Ошол момундарга дуа кылгының, албетте сенин дуаң аларга тынчтык болот дейт. Жана дагы Аллах Таалам угуучу, билүүчү зат. Ал эми эгерде жөн бир адамдардан салават боло турган болсо, Аллах Таала, бул деген ал намаз. Пенделер эгерде биз салат дегенде намаз окуй турган болсок, бул жанакы биздин ибадатыбыз. Буга мисалы фасалли ли роббика ванхар. Өзүңдүн жаратканыңа намаз окугунуң, жана дагы ага курбанчылык чалгының. Албетте биздин салатыбыз,
салават айтуубуз, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айта турган болсок, кыямат күнү пайгамбарыма эч кандай биз шафаат кылуучу адамдардан боло албайбыз албетте. Балким эмне нерсе болушулугу мүмкүн. Пайгамбарым ушунчалык улук даражада турган болсо, биздин айткан салаватыбыз ал пайгамбарга кандай пайдасы тийишлиги мүмкүн. Албетте эч кандай биз пайгамбардын даражасын көтөрүп кое албайбыз. Балким бул кимде-ким пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айта турган болсо, анда ал өзүнө өзү дуа кылган болот, истигфар кылган болот, жана да ал өзүнүн даражасын көтөргөн болот. Себеп дегенде пайгамбарыма кимде-ким бир салават айта турган болсо, Аллах Таала мага 10 салаватты айтат. 10 салаватты кайтарат. Кимде-ким Аллах Таала ага салават айтышлыгын каалаган болсо, анда пайгамбарыма салават айтышыбыз зарыл. Жана да айта кете турган нерсе, биздин ар бир айткан салаватыбыз бул бизге болгон бир сыйлык болуп эсептелинет. Ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Сени биз эч нерсе кылып жиберген жокпуз, балким сени рахмат кылып бул дүйнөгө бардык жан жаныбарларга, бардык нерсеге Аллах Таалам пайгамбарымды мээрим кылып жиберди. Ана ошол кылган жакшылыгы үчүн биз эгерде салават айта турган болсок, анда ошол нерсе бизге сооп болот. Иншалла. Жана дагы ошол сообуздан дагы бизге сыйлык болуп эсептелинет. Ар бир айткан салаватыбыз үчүн Аллах Таалам сыйлык бизге берет. Андыктан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу менен күнүбүздү дайыма өткөзөйлүк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи rabbil alamin.